Assalamu алейкум. Бүгүнкү тема өнөкөт бөйрөк дарты. Оор тема ошол эле учурда оорчундуу. Оорчундуулугу бул дарт менен жабыркап жүргөндөрдүн көп экендигинде. Тилекке каршы миңдеген адамдар бөйрөгү начар иштеп баштаганын сезбей эле жашап жүрөт. Бөйрөгүңүз анча жакшы иштебей калганын билдирген эң жөнөкөй 3 белгини сиздерге айтып өтөйүн. Биринчиден, күндүзгүгө салыштырмалуу кечкурун көбүрөөк саара аласыз. Саараңыздын көлөмү адаттагыдан көп болот. Үчүнчүсү болсо, саараңыздын түсү дагы анча жакшы саргайбай калган болот. Тунук болуп калат. Эгер ушул 3 белги сизде көптөн бери катталып жүргөн болсо, сөзсүз түрдө сизде текшерүүлөргө, бөйрөктүн анализдерин тапшырууга муктаждык бар. Бөйрөк үчүн зыяндуу болгон 3 себеп. Биринчиси таттуу азыктар. Аларды канчалык көп жеп иче турган болсок, бөйрөгүбүз ошончолук жабыркайт. Экинчиси болсо туздуу азыктар. Үчүнчүсү дарыгердин сунушусуз өз алдыбызча дары-дармектерди, айрыкча ооруну алтырчу дарыларды сатып алып ичип жүрө бере турган болсок, ошондо дагы бөйрөгүбүз өтө катуу жабыркап калышы мүмкүн. Ушул 3 эле себепти жоюу менен биз бөйрөккө байланыштуу көйгөйлөрдү бир топ эле кыскарта алмакпыз. Ушул орунда сиздерге өтө маанилүү бир маалыматты айткым келет. Эң начар иштеп жаткан бөйрөк дагы гемодиализге салыштырмалуу бир топ эле артыкчылыкка ээ. Андыктан айтаарым, эгерде сиздин өнөкөт бөйрөк дартыңыз болсо, бөйрөгүңүз дайыма текшерип дарыланып жүргөн болсоңуз, эч убакта ушул гемодиализге түшүүнү ниет кылбай эле коюңуз. Эгерде азыркы абалыңызды сактоого үзгүлтүксүз аракет кыла берсеңиз, Кудай буйрса, сизде эч убакта бул аппаратка түшкөнгө муктаждык болбойт. Көпчүлүк адамдар бөйрөк фильтр, ал тазалайт деп гана ойлошот. Чындыгында бөйрөктүн өтө көп кызматтары бар. Мисалы, организмге канча суу керек экендигин жана ашыкча канча суу бар экендигин бөйрөк аныктайт жана ашыкчасын сыртка чыгарып турат. Ошондой эле электролиттердин, мисалы калий, магний, натрий, ушулардын дагы керегин организмге калтырып, ашыкчасын улам сыртка чыгарып турат. Кислотно-щелочный равновесие деп коет. Организмдеги ушул кычкылдыктын жана негиздин канчалык деңгээлде ушул баланста турушун дагы бөйрөгүбүз камсыздайт. Кан клеткасы, эритроциттин нормада сакталып турушуна дагы бөйрөк чоң салым кошот. Анткени эритропоэтин деп аталган ушул гормонду бөлүп чыгарат. D3 витаминин дагы керегинче организмде болуп турушуна бөйрөк шарт түзөт. Анткени ушул D3-нин активдүү формасы кальцитриол деп коет. Ошону дагы бөйрөк чыгарат. Ренинди пайда кылат. Кан басымыбыздын дагы нормада сакталып турушун бөйрөк камсыздайт. Жана албетте бөйрөгүбүз фильтр, ал бардык ушул тамак аш калдыктар деп коелу, ал ушул ичек аркылуу чыккан эмес, ушул зат алмашуудагы клеткалык деңгээлдеги зат алмашуудан ашкан бардык калдыктарды сыртка чыгарат. Айрыкча белоктун калдыктарын жана ошондой эле дары-дармектерди дагы ушул колдонуудан ашкандардын баарын сыртка чыгарат. Уулуу заттарды, жалпылап айтканда, бизге эмне керек эмес болсо, ошонун баарын бөйрөк фильтрлеп турат, тазалап, сыртка чыгарып турат. Ушундай кызматтары бар. Албетте бул баары эмес. Мындан сырткары дагы көп кызматтары бар бөйрөктүн. Андыктан аны асыроо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир адамда 2 бөйрөк бар жана алар бизге 120 жылга чейин кызмат кылууга ылайыкташкан. Биз болсо аны 30-40 жылдай эле жараксыз кылып коюп жатабыз. Буга себеп албетте бизде пайда болгон өнөкөт ооруларга болгон кош көңүл мамиле. Мисалы, эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, сөзсүз түрдө глюкозаны көзөмөлдөшүңүз керек. 6-7, эгер 7-8 жыл болуп кеткен болсо, 7-8 деңгээлде сактоого үзгүлтүксүз аракет кылышыңыз керек. Анткени эгерде глюкозанын деңгээли 10дон аша турган болсо, 15ден аша турган болсо, биринчи кезекте биздин бөйрөгүбүздү катуу жабыркатат. Эгерде сиздин кан басымыңыз бийик жүрчү болсоңуз дагы
бөйрөктүн мүмкүнчүлүгү азаят. Андыктан кан басымдагы көзөмөлдөөгө үзгүлтүксүз аракет кылыш керек кардиолог врачтын жардамы менен. Жана ошондой эле сиздин мисалы пиелонефритиңиз бар деп коелу, бөйрөгүңүздө киста бар дейли. Бул учурда дагы ал оорулардын күчөп кетишинин алдын алуу максатында текшерилип туруш керек. Бир жылда 2 жолу анализ тапшырасыз, УЗИге түшүп турасыз. Киста көбөйүп кетпеш үчүн же ошондой эле чоңоюп кетпеш үчүн ысыктан алысыраак болосуз, парга түшпөйсүз. Ошондо сиздин кистаңыз чоңойбойт, көбөйбөйт. Анан эгерде сиздин ушул эме көп эле бейтаптар бөйрөгү өтө катуу жабыркаганда гана билет тилекке каршы, анткени бөйрөк өзү ооруп жаткандыгын чындыгында сездире бербейт. Андыктан ошол өзүңүздү бир аз начар сезип баштасаңыз эле почечный тест, печеночный тест и сахарды текшертип коюш керек. Ооз көңдөйүндөгү көйгөйлөр, мисалы кариес, пародонтоз, ушундай тишке байланыштуу оорулар болсо дагы өз убагында жоюш керек. Ангина болдуңузбу, аны дарылаш керек. Болбосо ушул жөнөкөй себептер деле өтө олуттуу натыйжаларга алып барып коюшу мүмкүн. Башкача айтканда бөйрөгүңүздү жабыркатып коюшу мүмкүн. Андыктан ар бир майда барат ооруларды дагы ушул өз убагында дарылаганга аракет кылыш керек. Ошондо буюрса сизде мүмкүнчүлүк көп болот. Кудайым сизге ашыкча тартип бербейт. Баарына өзүбүз себепчибиз. Албетте ооруган учурда биз медицинага гана таяна алабыз. Анткени жер жүзүндө медицинадан күчтүүрөөк ден соолукту жакшыртуучу бир шарттар тилекке каршы жок. Бирок медицинанын дагы мүмкүнчүлүгү өтө көп эмес тилекке каршы. Муну моун ооруган ар бир эле бейтаптан сурасаңыз болот. Бир жолу дарыланат, кээ бирлердики жарым жылдан кийин, кээ бирлердики бир айдан кийин эле, же да калса ооруканадан чыккандан кийин эле оорулар кайталана берет. Ошол эле учурда бөйрөк дарты дагы ушундай. Эгерде сиз кандайдыр бир бөйрөк дартынан жабыркап жүргөн болсоңуз, аны өз учурунда дарылап туруш керек. Эгер өзүңүздү начар сезип жатсаңыз дагы дарыланып турушуңуз керек. Өнөкөт бөйрөк дарты бул бир күндө эле пайда болуп калчу оору эмес. Жылдар кетет. Ошол жылдар аралыгында ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар өзүбүздү асыроого. Андыктан эч убакта ден соолукка кайдыгер болбойлу. Үй бүлөбүздү камсыздоо үчүн, жакындарыбызга жардам бериш үчүн ар убакта ушул ар күн иштейбиз акчага. Ошондой эле ден соолук үчүн дагы бизде бир аз болсо дагы аракет болуш керек. Эч кор дегенде зыяндуу таасирлерден коргонушубуз керек. Бир жылда 2 жолу өдөдө айткан анализдерди тапшырып туруш керек. Эми сиздин ушул кокустан эле анализ тапшырып калдыңыз. Креатинин 130 же 150 деп чыкты. Бул деген сөз сиз гемодиализге түшөсүз дегенди эч убакта далилдебейт. Эч качан түңөлбөңүз, кайгыга чөкпөңүз. Анткени эгерде жада калса ушул гемодиализге түшө турган болсоңуз дагы ондогон, балким андан дагы көп жылдар бар. Анда дагы эгер сиз өзүңүзгө карабай койсоңуз ушундай болот. Эгер дайыма өзүңүзгө карап, ай сайын анализ тапшырып, нефрологдун же ичкордой терапевттин көзөмөлүндө болуп, диетаны бузбай жакшы жүрө турган болсоңуз, эч качан гемодиализге түшпөйсүз. Андыктан айтарым, чөкпөңүздөр. Дароо эле. Себеби мен ушул билишим боюнча көп эле эми албетте бул үчүн дарыгер айыптуу эмес. Чындыкты айтат. Чындыкты айтканда дагы бир аз коркунучтуу кылып айтып койгон учурлары бар. Ошол учурда бейтаптар көбүнчө түңүлүп калат. Түңүлөт, стресс болот жана дарыгерди жек көрөт биринчи орунда. Андан кийин башкалардан издеп баштайт. Табыптардан, молдолордон жана башка ушул аты чыгып калган кандайдыр бир медициналык билими жок адамдардан ушул жардам күтүп, аларга барып баштайт. Тилекке каршы эч ким жардам бере албайт. Медицинадан сырткары жактан эч убакта жардам күтпөй эле коюңуздар. Жалаң медицинага гана кайрылыш керек болуп калат. 150 жада калса 200 креатинин деле бул
коркунучтуу эмес. Эгерде сиз өзүңүзгө карасаңыз, сизде баары сонун болот. Өтө да айтканымдай, сизде дайыма көзөмөл болуш керек. Өзүңүз дагы ушул өзүңүздүн ооруңузду көбүрөөк үйрөнгөнү, билген аракет кылышыңыз керек. Анткени сиз өзүңүздүн ооруңузду толук биле турган болсоңуз, ар бир учурда эмне кылыш керек экендигин жакшы билесиз жана ошол мүмкүнчүлүгүңүз дагы да артат. Бирок интернеттен маалымат издебей эле коюңуздар. Анткени кайсы гана маалыматты окубаңыздар, бардыгы силерге каршы. Мындайча айтканда, көңүлүңүздөрдү көтөрө турган, мисалы, белокту кантип азайтат деп издесеңиз дагы, креатининди кантип азайтат деп издесеңиздер дагы эч убакта жакшы маалымат таппайсыздар. Балким кандайдыр бир чөптөр жөнүндө, бир башкача бир нерселер жөнүндө маалыматтарды уксаңыздар керек, бирок ал маалыматтар тилекке каршы жарабайт. Андыктан өзүңүздөрдү кыйнап, интернеттен издебей эле коюңуздар. Балким китеп окусаңыздар болот. Ушул максатта, ушул сиздердин ооруңуздар боюнча сабаттуулугуңуздарды арттыруу максатында 3 айлык ушул курс ачып койдум. Ар бир адам менен өзүнчө. Мисалы, 3 айдын ичинде 10 жолу сиз менен 30 мүнөттөн сүйлөшүү болот. Албетте онлайн тартипте, анткени баары эле ушул мага жакын аймакта жашабашы мүмкүн. Мисалы, Бишкекте болуп калышыңыз мүмкүн, же Россияда жүргөн болушуңуз мүмкүн. Өзүңүздүн дартыңыз жөнүндө толук билип, бардык учурда эмне кылышты өзүңүз билип калгыңыз келсе, диета боюнча, дары-дармектер боюнча ушул курска катышууну мен сунуштайм. Дагы бир ирет айтам, ар бир адамдын өзү менен гана иштешем. Ошондо бир адамга бир адам жакшы түшүндүрөт, 10 сабак болот. Эмне үчүн 3 ай? Анткени, мисалы, бүгүн үйрөттүм, эртең үйрөттүм, балким 1 айга чейин дагы үйрөндүңүз деп коелу. Андан кийин баары унутулат. Анткени биз унутуучубуз. Ошол айткан нерселер жакшыраак эсте калыш үчүн улам 10 күн сайын бир жолу сабак кылып туруш керек. Жана 3 айга чейин кайталанса, ошол бөйрөктү сактоо боюнча билишиңиз керек болгон маалыматтар. Анда сиз анча-мынча дарыгерлерге караганда дагы жакшыраак билип каласыз. Жана эч нерседен коркпойсуз, күрөшөсүз. Андыктан ушул курска катышууну мен сунуштайм. Курстун баасы боюнча жана андагы кошумча маалыматтар боюнча билгиңиз келсе 0504 44 55 28 0504 44 55 28 WhatsApp номерине WhatsApp'тан жазасыз. Жана бул курска катышпасаңыз деле бөйрөктү асыроого өз алдыңызча аракет кыла беришиңиз керек. Дарыгерге тез барып туруш керек. Жана ар ай сайын анализ тапшырып туруш керек. Ушул орунда дагы канча-мынча бөйрөктүн дарылары боюнча маалымат берип кетейин. Бөйрөктө ошол мүмкүнчүлүк азайып баштаганда эң көп ушул сунушталуучу дары бул кетастерил. Кетастерил дарысын 2-ден 3 маал же 2-ден 2 маал ичүү эч качан жардам бербейт. Көп убакыт ичсеңиз дагы жана бул дарыны көп ичүү сизге зыян бербейт. Андыктан жок дегенде 3 таблеткадан 3 маал тамактын артынан дары ичиш керек. Жана бул дарыны ичип жатканда сөзсүз сизде диета болуш керек. Эгер диета кылбасаңыз, бул дарыны ичкениңизден пайда болбойт. Андыктан эң оболу диета, андан кийин кетастерил. Анан көбүнчө ас кандуулуктан жабыркаган учурда сиздерде ошол рикармон деген ушул уколду алышка туура келет. Муктаждык болуп калат. Жок дегенде 1 айда 3 жолу сайдырып турсаңыз жакшы болот. Анан ушул рикармон деген уколду ушул аптекадан сатып алгандан кийин үйгө алып барып коюп койбош керек. Анткени мунун ушул сизге пайдалуулугу өтө кыска убакытта колдонулуш керек, сапаты жоголуп кетет. Бул дайыма муздаткычта сактала турган дары. Мисалы, аптекадан бир уколду алдыңызбы, жарым саатка жете электе сайдырыңыз. Подкожа сайлат, жарым сааттан өтүп кете турган болсо дагы анын пайдасы жок сиз үчүн. Андыктан алдыңызбы, дароо сайдырган аракет кылыңыз. Ошол уколду сайга турган жерге жеткенге чейин дагы аны муздак нерсеге тийгизип уколду алып барганыңыз жакшы. Андыктан эч убакта бир пачка рикармонду сатып албаңыз.
bir üçтүк алып туруп ошонун өзүн гана сайдырыш керек. Эртеси күнү келип дагы bir üçтүктү кайра алып сайдырсаңыздар жакшы болот. Анан көбүнчө ушул өнөкөт бөйрүк дарты барларда кан басым ашат. Тилекке каршы кан басымды нормада сактоо үчүн ушул кан басымды төмөндөттүрчү дарыларды ичүүгө муктаждык бар. Эч убакта ал дарыларды ичпей койбоңуздар, эгерде сиздерге жазылган болсо. Албетте кан басымыңыз 120дан төмөн болуп жатса, төмөн жагы 80 же андан төмөн болсо, ичпей кое берсеңиздер боло берет. Бирок эгер андан өйдө болуп турса, сөзсүз түрдө минималдуу дозада болсо дагы ичишиңиздер керек. Ошондо сиздерде баары сонун болот. Нефропротекция деп коет, бөйрөктү сактоо, бөйрөктү коргоого сиздерде мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан эгерде сиздин креатининиңиз 300дөн аша турган болсо, анда антиацидоз деген дары бар, таблетка. Бул Түркиядан келет. Ушул дарыны дагы 2 таблеткадан, 2 капсуладан 2 маал ичип туруш керек. Мен өзүм дагы бир жолу алып келдирип, көп бейтаптарга жеткирип бердим. Балким алдыда дагы алып келдирсем керек. Бизде ушул түштүк регионунда дээрлик бул таблетка сатылбайт. Бирок Бишкек жактарда бар. Ошол жактардан издеп, ал жакта дагы анча-мынча жерлерде болот. Мисалы улуттук госпиталь деп коет, ошол ооруканалардын айланасынан издеп коюңуздар. Антиацидоз дагы бөйрөктү сактоого өтө жакшы жардам берет. Анан эч убакта ушул ооруканага 10 күн жатып эле бөйрөктү жакшы кылып коем деп үмүт кылбаңыздар. Албетте бир аз болсо дагы пайдасы бар. Бир жылда 2 жолу же 3 жолу жатып дарыланып туруш керек. Көзөмөл максатында жана ошондой эле кошумча маалымат алуу максатында. Бирок бул сизге узак убакытка чейин бөйрөктү сактап берүүчү себеп эмес. Ал ушул ооруканадагы уколдор, компенсалар каныңызды бир аз жууп берет. Анча-мынча электролиттерди толуктап, керексизин сыртка чыгарып, кысасы сиздин абалыңызды туруктуу, эң зарыл шарттарды сактаганга жардам бериши мүмкүн. Бирок бул дагы сизге толук ушул гарантия бербейт да. Ошондуктан ар убакта ушул Кудайдан жардам сурап, өзүңүз аракетте болушуңуз керек. Эч убакта ачка жүрбөңүздөр. Ачка жүрсөңүздөр, орозу кармасаңыздар, креатинин көбөйөт. Анан негизи билесиздер, ошондосу дагы айтып коеюн, туздуу азыктарды дагы таптакыр колдонбош керек. Эми тамак ашты жей бересиздер, бирок ашыкча туздук камтыган азыктарды аз жейсиздер. Нанды дагы азайтыш керек. Нанга дагы туз көп кошулат. Ушул туздан эле анча калышпай турган таттуулар. Таттуу жесем боло берет деп ойлобоңуздар. Эмне ширин болсо ошонун бардыгы бөйрөк үчүн зыяндуу.